Фейк маалыматтарды кантип аныктайбыз? Чындыкка дал келбеген маалыматтар азыркы замандын ансыз да актуалдуу маселеси. Ал эми пандемияга байланыштуу жарыяланган карантин учурунда коронавирус тууралуу такталбаган маалыматтардын эпидемиясы каптагандай эле болуп жатат. Коронавирустан жеке гигиенаны сактап коргонгондой эле фейк маалыматтардын агымына аскырылбоо үчүн да маалыматтык гигиенанын эрежелерин билүү керек. Кээ бир учурда фейк жаңылыктар жана ар кандай ушак айымдар максаттуу түрдө тагыраагы элди бөлүп жаруу, паника жаратуу, бийлик органдарына ишеним көрсөтпөөгө багытталып таркатылса, башка учурда андай маалыматтар эч кандай жаман ойду көздөбөстөн кылаарга иши жоктор тарабынан жайылтылат. Маалымат канчалык чуулуу болсо, адамдар аны бири-бири менен бөлүшкүсү келет. Бирок сенсациялык маанайдагы маалыматтар фейк болушу ыктымал. Андыктан менин силерге айтар кеңешим: эгер силердин WhatsAppка ызы-чуу менен коштолгон кат келген болсо, аны контакттагылар менен дароо бөлүшүүгө ашыкпаңыз. Айрыкча ал маалымат ден соолукка байланышып, коронавирустан сактануунун жолдору тууралуу болсо, такыр эле эч кимге жибербегениңиз оң. Экинчиден, социалдык тармактардагы бир дагы анонимдүү маалыматка ишенбеңиз. Булардын да фейк экендиги боюнча ыктымалдуулук жогору. Ишенимдүү расмий маалымат тараткан массалык маалымат каражаттарына жана эл аралык уюмдар менен өкмөттүк сайттарга гана артсаңыз болот.